Бизге бир топ жарандар кайрылып атат да, шылуундардан алданган жарандар. Азыркы учурда тергөө иштери жүрүп жатат, жүрбөй жатат, пачкалап жатат. Эч кандай жылыш жок да, бул алдамчылык боюнча. Мен фактын айтып берейин, 2 жаран кайрылды мага. Ломбардчиктерге үй жайларын, турак жайларын залогко коюп акча алгандагын бир аз убакыт кечиктирген, үй жайларын сатып ийген. Ломбардтын ишмердүүлүгүн, мыйзамдуулугун текшерген эмес бул сиздердин кызматкерлерчи. Анан ишти кыскартып салган. Уголовный делону гражданскийге которуп салган, кыскартып, анан жол көрсөткөн, сотко барып, силер тергөөчүнүн токтомуну туура деп чечим чыгарып алгыла деп. Кандай түшүнсө болот? Мындай фактылар толтура. Ар бир депутатка кайрылып атат ушундай фактылар менен. Рыспек Исламович, бул сиз айткан факт боюнча билбейт экен, бирок бул боюнча мен такташалы. Эгерде тергөөчү кылмыш ишин кыскарткан болсо, аны прокуратура органдары надзор көдөмөл болуп окуп чыгышат. Эгерде мыйзамсыз болсо, аны жокко чыгарыш керек болчу. Бул сиз айткан факттарды карап чыгалы, бизге өзүнчө ушундай фактылар абдан көп болуп атат. Прокуратура кызматкерлери да жакшы көңүл бурбай жатат. Уголовный делолор гражданскийге айланып кетип атат, гражданскийлер уголовныйга айланып кетип атат. Сөзсүз түрдө бул жерде коррупционный элементтер пайда болуп атат да, прокуратура кызматкерлери менен тергөөчүлөр. Ушу боюнча катуу көзөмөлгө алсаңыз. Сөзсүз көзөмөлгө алам. Сиз азыр фактында конкретно сизде бул азыр отчеттон кийин биз кайрадан бизге түшүндүрүп берсеңиз, ким аралашкан болсо башында эле айттым го, тергөөчү, прокурорбу бул жообун алат. Ал эми жогоруда сиз суроо бердиңиз го жана Кызыл Кыя боюнча. Ошондо бир поликлиника 4000 квадрат метр менен мамлекетке өткөрүппүз биз, алыппыз бирөө боюнча. А темир жол башка боюнча мен сизге маалымат берем.